Бүгүн 20-январ күнү ырчы Аваз Акимов жубайы Айдана Дека менен кызын төрөтканадан алып чыгышты. Эне баланы чыгаруу үчүн Айдананын ата-энеси, Дека Dance би тобунун бийчилери, Аваздын кесиптештери, достору келишти. Кызыбыздын атын чоң атасы менен кеңешип, дүйнөлүк жылдыз Ариана Гранденин атынан Ариана деп койдук. Буйруса келечекте апасы экөөбүз кызыбызга татыктуу ата-эне болгонго бардык аракетибизди жумшайбыз, дейт кызын колуна алган Аваз. Ал эми эне статусун алган Айдана Дека учурда ден соолугум жакшы, Кудай буйруп аман эсен төрөп алдым. Башында түйүлдүк пайда болгондо эле менде энелик инстинкт пайда болгон. Кызым төрөлгөндө андан 5 бетер кызыма болгон сүйүм күчөдү, дейт Айдана. Ариана деп аташты. Аваз Акимов менен Айдана Дека кызын төрөт үйүнөн чыгарды. Маалымат булагы Супер Чекит KG. Ырчы актриса Сайкал Садыбакасова көрөрмандарына кызыктуу кеңешин бөлүштү. Убакыт эч кимди аябастан, учкан куштай өтө берет экен. Бир көз ирмемге тете өмүрүбүздө жакын адамдарыбыз менен таарынышып, бизге жакпай турган нерселерге көз жумуп келе беребиз. Бирок тереңирээк ойлонсок, жараткандын бизге өлчөп берген саналуу бактысын эмнегедир жагымсыз нерселерге коротуп, көңүлүбүз чөгүп жашай беребиз. Күнүмдүк жашоонун агымы менен бул нерселер эсибизден чыгып калат. Бүгүн сиздерге сунушум кыл чайып артты карап, ар бир өткөн окуяга адамдарга өзүңүзгө ыраазычылык билдирип, азыркы акыбалыңызга терең шүгүр кылып, алдыны карап, жакшы тилектериңизди коюп, кыялыңыздагы жашоо жетүүгө кам көрө баштаңыз. Күндө болбосо да, кээде ушул нерселерди ойлонуп туруу ар дайым биздин жашообузду бактылуу кылганга түрткү берет деп ишенем, деп билдирди ырчы айым. Эскерте кетсек, Кыз Бырак тобунун негиздөөчүсү, Кыргыз Республикасынын эл артисти жана эмгек сиңирген артисти Гүлшайыр Садыбакасова менен Сайкал Садыбакасова да чогуу келген туулган күнүн белгилешкен. Маалымат булагы Заман Чекит KG.